өзүбүз эле Кыргызстан аймагында бар. Бул узундугу 32 метр болгон түтүк аркылуу көмүрдөн чыккан түтүн тазаланып, суу аркылуу агып чыгат. Мындай механизмди жасоону изилдөө үчүн 10 жылдай убакыт сарпталган. Анын жардамы менен көмүрдүн күйүүсүнөн чыккан түтүн толугу менен тазаланып, абага зыяны тийбейт. Бул жерде печкабыз, например, түтөп жатат, выброс болуп жатат. ТЭЦтерде да ошондой выброс углекислый газ болот. Бизде принцип, например, иштегенде катализатор иштегенде бундагы бүт болуп аткан выбростарды алып кирип кетип, катализация реакцияга кирип туруп, атмосфера выброс таштабай калат. Бул жерде специально көргөзүш үчүн муну открытый кылып койдук, чтобы выброс кетип атат. И катализатор жаккандан кийин мына выброс болбой калышын көргөзүш үчүн специально кылдык. А так бул кийин бул нерсени специально бир емкостко түшүрүп туруп, кайра өзүнө иштетсе боло берет бул нерсени. Бул механизмди Сузак районунун Атабеков айыл аймагынын тургуну Сейдахмат Абдуахидов бир туугандары менен ойлоп тапкан. Алар химияны изилдеп, суу менен түтүндү жок кылуунун жолун таап, өздөрү ишке ашырышкан. Анын айтымында бул идея абанын булгануусунун алдын алууга багытталган. Суу емкостон чыгып келип уруп атат, бул дагы емкостко түшүп, дагы өзүгө айлана берет бул кайра. Основной түтүндү жок кыладыган нерсе сууда, өзү химияда бул түтүндү поглощать кыладыган суу да. Эми бул нерсеге бурун гана бир 10 жылдан өтүп калды. Şu atmosfera выбросту кантип кармап калыш деген нерсени ортого таштап, ар түрдүү кылып, ар түрдүү проекттер жасап кылынган нерсе основной ахыры бул негизи табылды. Кантип кармап калыш, кантип 100% ошо выбросту кармап калсак болот деген нерсени чечилди. Ошо нерсени көргөзүп коюшту. Бул нерсени промышленный нерселерге, Бишкек ТЭЦте, башка нерселерди да колдоса болот. Простой система бул нерсе. Абдуахидовдор бул механизмди 2 жыл мурун патенттеп коюшкан. Кызыгы, бул бир туугандардын эч кандай химиялык билими жок. Алар аны 10 жыл бою өз алдынча өздөштүрүшкөндүгүн айтууда. Бата келечек деген акционерный обществонун котельниси түтөрдү. Ошонго заказ болгон бизге. Ушу түтүндү жокоткулар деп. 2007-жылы видеолор ham бар, YouTube'da yürüt, ошо түтөйөткөн котельниди жок кылганбыз. Энди буну жолу 3 кылы жолу бар да. Унда ошо биринчи формуланы колдоп жок кылганбыз. Ошондо өзүбүзчө катта сенсация кылдык энди али дим без города деген программа менен чыктык. Энди барган жергече бара албадык шекилли, кийин колдоосуз калып кеткен. Энди мына 2 жыл 3 жылдан бери тести проблемасын биз ham жалаттуу болсо керек эшиткенбиз да. Абдуахидовдор ойлоп табуусун ири масштабта ишке ашыруу үчүн бир топ бийлик өкүлдөрүнө кайрылып көрүшкөн. Бирок бул кайрылуулардан натыйжа болгон эмес. Ачылышты көрсөтүп, механизмди экологияны тазалоого пайдаланууну бийликке эфир аркылуу сунуштап жатышат. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.